Сизден суранарым дейт, үй бүлөсү бар экенин билип туруп, эркектерди жолдон урган, зинага барган аял эркектерге насаатыңызды айтсаңыз суранычы. Тобо кылбаса түбү өкүнүчтүү болот. Көп сөздүн кереги жок. Бардыгын инсаптуу адам билет. Никелешкен ал башка маселе. Бирок адилеттүүлүк маселеси, адилеттүүлүк эртең талак менен ажырашпоо маселеси каралат. Бирок үй бүлөсү бар экенин билип, ошол күйөөсүнүн көзүн буруп тартып алып зинага жетелеген аял бул бузук аял да, бул Кудай сактасын. Анан эми аял заты деле эмес, балким ошого кунаажын көзүн сүзбөсө, бука жибин үзүппү дегендей, диги көзүн сүздү, диги да жетеленбеш керек. Адам эркектин дагы эми эрки болуш керек да. Кыяматта шайтанды чакыргыла дегенде шайтан айтат: "Мен силердин үстүңөрдөн падышачылык ээлигим болгон жок, мажбурлап алып барам. Мен болгон аз кырдым, өзүңөр кылдыңар муну. Өзүңөр да өзүңөр күнөөлөгүлө" дейт. Ошон үчүн бир тараптуу эле кээ бир аялдарга күнөөнү артып койбостон, ошо үй бүлө баалуулугуна бекем ыкташыбыз керек. Эркектерде дагы маселе бар бул жердечи. Анан албетте андай аялдардын кылганы дурус эмес, билип болуп туруп. Башка эркектер бар, башка бар. Бирөөнүн үй бүлөсүн бузган, бул мындай тозокку амал да, Кудай сактасын. Анткени эмнеге тозок амал? Мен сабакта коркутуп, үркүтүү тозокту азыраак колдоном көбүн эсе. Анткени шайтан сүйүнөт буга, үй бүлө ажыраганда, бузулганда. Жиндер майрам өткөрөт ошол күнү кадимкидей. Бир мусулман үй бүлөсү ажырашты деп. Анткени бүткүл бузукучулук социолог илиминде үй бүлө бузулгандан кийин башталат. Кудайдын каргышы болот андайларга. Мусулмандардын үй бүлөсүндө бузукучулук каалагандарга Кудайдын каргышы, пайгамбарлардын каргышы, периштелердин каргышы болот. Этият болуш керек. Элестетиңиз, Кудайдын каргышы деген сөздү мындай ойлонсоңуз сиз, наалаты кандай болот?